Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 18 октябрь 2024 жыл мен сиздерге Фуркаттын центринде өтө жакын жерде жайгашкан, бышкан кирпичтен тургузулган, өтө жакшы качествода салынган 2 кабаттуу сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи жолу мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Фуркаттын круговойуна жетпеген жерде сол тарапта жайгашкан мына ушул Айкөл маркеттин бүт бардыгыңыздар эле билесиздер туугандар. Ушул маркеттин жанындагы асфальт көчөгө кирип, түп-түз асфальт жол менен 200 метр жүрүп, оңго бир аз эле чыксаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын эле туугандар. Мына туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Караңыздар, өтө сонун болуп, чоң болуп көрүнүп турат. Айтып өттүм, жери 6 соток туугандар. Төрт тарабы тең ушундай пескоблок забору менен тосулуп, чек-аралары такталган. Кызыл китеби бар. Анан бул сатылуучу 2 кабаттуу үйдүн тех паспорту деле бар экен. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Анан могул жакта чоң воротасы деле бар, кирип чыгып тура бересиздер. Фуркаттын центрине пешком эле чыгып бара бересиздер. Жакын, өтө жакын. Ош шаарына 5 мүнөттө кирип барасыздар. Негизинен сонун экен. Жери деле тегиз. Караңыздар. Мындай кылып айландырып көргөзүп берип коеюн. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. Үй 8,5 10 узун турасы 6 бөлмөдөн турат, плюс 2 чоң холлу бар туугандар. Анан бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмополис колонналары бүт бардыгы орнотулган, жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири деп эйси мага информация берди. Подвалы деле бар туугандар, 2 бөлмөдөн турат. Подвалынын бийиктиги өзү эле 3 метр чыгат экен. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган, чорный потолок болгон. Мындай жатканда даяр эле үй. Анан байкап атасыздарбы, 2 балкону деле бар экен. Бул биринчи кабаттын мына ушундай чоң холлу. Жакшы жери туугандар. Мына жерге Кудай буйруса ээси бир жуманын ичинде брон эшикти сиздерге орнотуп берет экен. Себеп дегенде мына туугандар, кухнясында бронированный чоң эшиги турат. Өзүңүздөр деле орнотуп алсаңыздар болот туугандар. Брон эшик даяр экен. Анан туугандар, жакшылап эске алып алыңыздар. Бул 2 кабаттуу үйдүн сырты утепление болгон. Өтө сонун кылып утепление кылганмын, кышындасы өтө жылы болот Кудай буйруса деп эйси мага информация берди. Эми кийин келип өзүңүздөр текшерип, карап, дагы да бир толук маалымат алып келесиздер. Анан бул 2 кабаттуу үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, отоплениянын батарейкалары, турбалары бүт бардыгы алынган экен. Азыркы учурда эсинин үйүндө экен туугандар. Ким ала турган болсо, кийин алып келип сиздерге түшүрүп берет экен. Бекер эле. Ошо отоплениянын батарейкаларынын турбалары келет. Келип эле өзүңүздөр биринчи, экинчи кабатка орнотуп установка кылып аласыздар. Бесплатно туугандар. Ушул информацияны жакшылап эске алып коюңуздар. Брон эшик даяр, отоплениянын батарейкалары, турбалары даяр. Бар уже бесплатно. Бул биринчи кабаттын холлу. Так. Мына жак болсо биринчи бөлмөсү. Эми кийин туугандар каалагандай кылып бөлүштүрүп аласыздар, мен жөн эле көргөзө берейин сиздерге. Бул биринчи бөлмөсү. Ылый тараптары стяжка болуп тегизделген. Үйдүн ичи кумшубак, электромонтаж бүткөн, айнек терезелери коюлган туугандар. Мына бул экинчи бөлмөсү. Анан бул жагы үчүнчү бөлмөсү. Бул кухнясы экен. Себеп дегенде байкап атасыздар, могул жакта өзүнүн эшиги бар. Ошол жактан дагы кухняга Кудай буйруса прямой кирип чыгып тура бересиздер. Так, ушундай. Могул жактагы лестница менен экинчи кабатка чыга берели. Жакшы туугандар. Отоплениянын батарейкалары бар экен уже. Брон эшик бар экен. Үйдүн сырты өтө жакшы болуп, утепление болгон экен. Көп эле жумуштары бүтүп калган туугандар. Анан вариант обмен жолдору жок экен. Бул жакта эсине срочно акча керек болот экен. Ошол себептен эле сатып деп эси мага информация берди. Бул биринчи бөлмөсү. Бул жакта балкону деле бар, чорный потолок болгон. Бул мына ушундай экинчи кабаттын холлу. Балконго чыгайын туугандар. Мына караңыздар, бул экинчи балкону. Ушул жерден үйдүн алды деги эле Фуркаттын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Караңыздар, мына жакта дагы үйлөр көп экен. Үй көп бул жакта. Так. Ошондо бул жагы экинчи бөлмөсү туугандар. Караңыздар. Жакшы. Так, бул жагы дагы бир бөлмөсү. Мына. Ушунда жалпысынан 6 бөлмөлүү 2 кабаттуу үй плюс
эки чоң холлу, анан ушундай санузелдери деле бар. Так. Санузели ошондой азыр бардык бөлмөсүн менимче көргөзүп бердим. Мына туугандар, эми эки кабаттуу үйдүн сиздерге подвалын көргөзүп берейин. Ал жакта өзүнүн эшиги бар. Ачып кирип келе бересиздер. Бул жагы экинчи подвал деген. Подвалы бийиктигин көрүп атасыздар, 3 метр. Монолит плита ташталган. Өт баштагы көрүнүп турат, форточкасы деле бар экен. Анан могул жакта экинчи бөлмөсү дагы бар. Жалпысынан подвал 2 бөлмөдөн турат. Үйдүн баасын айтайын. $90.000 туугандар. Анан ала турган реальный адам болсо, өтө жакшы кеми бар экен. Жакшы түшүрүп берет экен. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сатылуучу бүтүп эле калган 2 кабаттуу үйдү колдон чарбаңыздар. Видеону жакшылап көрүңүздөр. Лайктан басыңыздар, достарыңыз, туугандыктарыңыздарга ушул видеону да жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу сонун үй издеп жүргөндүр. Барыңыздарга ийгилик.